Биз азыр Кара Балта шаарындабыз. Бул жакта Арашан породасындагы койлордун сыртындагы паразиттерге каршы Ивермектин сайганы келдик. Нурлан байке болуп. Ушака эле муну ушул жака эле камаганыңыз жакшы болду да. Менин колумда турган Ивермектин бул койлордун сыртындагы ген өжөлөккө каршы препарат. Бунун дозасы 1 миллиграммы 50 килограмм тирүү салмак эсептелет. Кана бисмилла. Алдын муну көтөрүбүз. Буну мондай салынат. Бул коюңуз примерно 100 килограмм бар экен. Буга 2 куб турабыз байке. Мына 2 куб кетти. Бисмилла. Негизи дарыларды колдонууда кандай эрежелерди колдонуш керек? Деги эле дары өзүнүн сапатын жоготушу мүмкүнбү? Кандайдыр бир себептери болуп? Негизи биздикилер көбүнчөсү мисал үчүн 100 граммдык дарыны алып алып, ийне саяттагы 2-3 айдан кийин да иштете берген учурлар болот да, ал туура эмес. Негизи 28 күндө бузулат. Анан буну дагы комнатный температурада сакташ керек, ысык суукта калбаш керек. Ошол өзүнүн убактысына чейин гана иштейт, андан кийин бузулбайт, бирок сайган менен, колдонгон менен результаты болбойт. Демек 28 күндөн кийин дарыны колдонуу Туура эмес. туура эмес экен да, ийне сайылгандан кийин. Ийне сайылгандан кийин озуп кирип бузулуп калат. Ассаламу алейкум. Мына мен Арашан койлорун кармайт элем. Анан ушу муну жазкы күзгү дарылоо маалында Агробет Азия деген фирма бар экен. Ошолор менен консультация алып, бир топтон бери ушулар менен иштешебиз. Булар өздөрү келип мынакай уколдорун атып берип, консультациясын берип, эмне керек экенин, койлорго кайсы дарылар, кайсы витаминдерди бериш керек экенин консультация берип атышат. Булар менен иштесеңер болот экен, аябай жакшы экен. Эмелердин баары качественный экен, дары-дармектердин баары. Анан өздөрү да мынакей келип, консультациясын берип, койлорго уколун атып, эмне атыш керек экен, эмне атпаш керек экен баарын айтып берип атышат. Буларга рахмат. Ушулар менен иштешкиле. Фермерлер, мал чарба менен алек болгондор, ушу фирма менен иштесеңер, дары-дармектер да арзан экен, жакшы экен, качественный экен. Токтуңуз ушунча күчтүүбү, Кочкор бул. Кочкорбу? Бияктын кочкору. Өзүңүздүкү? Ушулардан тукум алып жакшы болуп атат да. Ушуга чачайын, Жок, мунуку бар. Бар. Акбаш экен да. Таанымал. Койлоруңузду кыйлап багып коюпсуз, Мындан күчтүү болчу койлор. Быйыл начар эми. Быйыл начар болуп атат да. Момундай келчү да койдум баары. Ушуга чачайынбы? Ушуга чач. Каягына чачайын? Башына эле чачып кой. Маңдайына. Мындай эле? Бар. Билели да. Ушуну муну келгенде буларды ушундай болчу, мына булардын баары өстү. Була сиздин өзүңүз козуларыңыз? Ооба, өзүмдүн отети койлордун козулары. Быйылкы козулар, Быйылкы козулар. 6-7 айлык. Буларга 1 кубтан беребиз. Булардын баасы канча болот? Булардыкын буларды уже сүйлөшүп алып коюшкан. Акчаларын берип. Булар 50 миң болуш керек, Булар баары. 2 ай кесинде алып кетишкен 30-35тен. Мына туугандар меники ушундай. Мал деген ушун. Малды баксаң мал болот, жанды баксаң жан болот дейт. Малды жакшылап карасаңар ушундай болот. Койлорду келип алсаңар ушул жерден аласыңар, тукумдуктар мына. Кочкорлор, койлор момундай чөп жешет. 3 түрлүү витамин жешет мынакей. Келгиле. Алгыла койлордон. Мына баракыл бет браштар момундай болуш керек. Ушинтип сайып, көргөзүп берип, мына могун сай, муну дагы сүйкөп кой белгилеп деп. Аябай сүйлөдүм го.